Америкалык конгрессмендер 2 жылдык иликтөөдөн кийин коронавирус лабораториядан жайылган деген жыйынтыкка келишти. Бул тууралуу АКШнын Конгрессинин өкүлдөр палатасынын баяндамасында айтылат. COVID-19 вирусу Кытайдын Ухан шаарындагы лабораториядан келип чыккан болушу мүмкүн деп белгиленет документте. Баяндамада 5 жүйөө келтирилип, вирус табиятта кездешпеген биологиялык өзгөчөлүктөргө ээ экени айтылган. Ошондой эле коронавирус инфекциясы бир адамдан тараган болушу ыктымал делген. Отчетто Ухандагы SARS вирустарын изилдөөгө адистешкен лаборатория тууралуу да сөз болгон. Конгрессмендер ал биологиялык коопсуздуктун жетишсиз деңгээлинде изилдөө жүргүзгөн дешет. 2019 жылдын күзүндө COVID-19 аякталганга чейин Ухан вирусология институтунун кызматкерлери коронавируска окшош вирус менен ооруп калышкан. Бардык илимий маалыматтарга ылайык, эгер вирустун табигый келип чыгышы тууралуу далилдер болгондо, ал эч ак эле табылмак деп айтылат маалыматта. Ал арада Кытай коронавирустун лабораториялык келип чыгуу мүмкүндүгүн четке каккан.